Ош областында эмгекке тартылган балдардын саны бир топ дешет адистер. Эмге иштөөсү ишке тартылды деп аныкталгандардын 67% таш, шагыл жана көмүр карьерлеринде жүк ташып, кыш койгон заводдордо, базарларда араба түртүп катаал шарттарда иштешет. Бүткүл дүйнөлүк балдар эмгегине каршы күрөшүү күнүнө карата Ош шаарында уюштурулган тегерек столдун жүрүшүндө адистер мындай көрүнүш белгат элек өспүрүмдөрдүн ден соолугуна зыянын тийгизип жатканын айтышты. Бул көйгөйдүн жоюлбай жатышына тиешелүү маселенин үстүнөн иштеп көзөмөлдөй турган мамлекеттик мекемелердин карым катнашынын жолго коюлбаганы себептешет укук коргоочулар. 2017 жылы 102 үй-бүлөнү таап, ошонун ичинен 35 үй-бүлөгө өтө турмуштук оор кырдаалдагы үй-бүлө деп биз баалоо анкетасын түзүп, балдар боюнча комиссияга койгонбуз. Өздөрүнүн кишиге базарчы кылып алышып, ошо ата-энесине жардам берген балдар болуп атат да. Анан оор түрүнө тартылган балдар бизде аз, Ош шаарында. Ички миграция өтө көп, бизде Ошто билесиздер, райондордон келген балдар шаарга келишип, квартирага снимать этишип, ата-энеси, анан ошол жерде жашап, ата-энесине базарга жардам берген, картошка, сабиз сатканга ошол жанында жардам берген балдар. Талапка ылайык балдардын эмгекке тартылып тартылбаганын мамлекеттик экотехинспекциясы аныктайт. Аталган мекеменин маалыматына ылайык 2016 жылы өлкө боюнча 150 бала иштегени маалым болгон. Ал эми былтыр болсо 163 өспүрүм эмгекке тартылганы аныкталган. Бирок тегерек столго катышкан эксперттер бул статистика реалдуу көрсөткүчтөргө дал келбейт деп так кесе билдиришти. Алардын айтымында Кыргызстанда ар бир 4-чү бала эмгекке тартылып, каражат таап, ата-энелерине жардам берип келишет. Эмге иштөөсү көпчүлүгү оор шарттарда иштөөгө мажбур. Тегерек столдун жүрүшүндө балдар эмгегин көзөмөлдөө үчүн ведомстволор аралык комиссия түзүү суроосу көтөрүлдү. В 2025 году 2025 жылга чейин биз балдардын оор шарттарда иштеген фактыларын жоюуну пландап жатабыз. Балдар албетте эмгекке тартылып, каражат кайдан келерин билүүлөр керек. Бирок ден соолугуна зыяны тийбеген, психологиясын бузбаган шарттарда иштеп, тажрыйба алуулары зарыл. Бул жаатта мамлекеттик деңгээлде устат шакирт программаларын ишке ашуусу каралууда. Мен бүгүн түштүк аймагындагы бардык инспекторлорду чогултуп, оор шарттар деген кандай экенин аныктоо тапшырмасын коюп жатам. Аныкталгандан кийин дароо ошол категорияга дал келген эмгек орундары жоюла турган болот. Балдардын эмгекке тартылуусу боюнча кырдаалды жөнгө салуу үчүн эл аралык эмгек уюму алдын алуу иштерин күчөтүүнү сунуштайт. Ошондой эле мамлекеттик органдардын потенциалын жогорулатууну, ведомстволор аралык карым катнашты жөнгө салуу зарылчылыгы да бар экенин баса белгилешүүдө. Укуктук нормативдер, нормаларда бүгүнкү күндө тиешелүү деңгээлде иштебей жатат дешет адистер. Социалдык өнүктүрүү башкармалыгы менен мамлекеттик инспекциянын бирге иштебегендигинен бирдиктүү көзөмөл жүрбөй жатат деп ойлойм. Балким мындан кийин бүгүн мына сунушталып аткан ведомство аралык атайын балдар эмгегин жоюу жана балдардын эмгекке тартылуу коркунучтарын аста секин алдыга жылдыруу боюнча атайын ведомство аралык механизмди кое турган инструкция сунушталып атат. Ошол инструкция иш жүзүнө кирген болсо, балким бул иштер өз алдынча жолго түшөт. Ошондой эле тегерек столдун жүрүшүндө Кыргызстанда эл аралык эмгек стандарттарынын сакталышта катуу көзөмөлгө алынышы керектиги белгиленди. Эл аралык эмгек уюму Кыргызстанда мажбурлап иштетүү, кулчулук, адам сатуу сыяктуу терс көрүнүштөр менен күрөшүүдө зарылчылыгы курч экенин эскертишти. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.